Эгер жаш муундарга түшүндүрүп кетсек, сиз өнөрүктөгү байфен ким? Мен биринчи кезекте мугалиммин. Парламентте да ошол мектепте үйрөнгөн ыкмаларым, тажрыйбам зор жардамы тийген. Мен парламентти карап туруп, ушу классты элестетип сүйлөйт элем. Билесиңер, бир жолу сүйлөп атып, Кожобек каякта? Чыныбек айтты, Чыныбек, Кожобек каякта? Кожобек, сиз менден сөз чыкпайт деп тамашалагамда, анткени опорный точкаларды мындай карап турат элем. Анткени сөздү түшүнгөндөр баш ийкеп турат, колдоп турат, жаман көргөндөр үтүрөйүп турат, билинип калат да. Жагып атабы, жакпай атабы. Анан аудиториянын настроениясын караш керек. Мен бир эмен айтып берейин. Анан бир жолу мен чыгып сүйлөп калдым, залдагы сындап атам. Кимди? Атамбашты сындасам керек да. Анан анда тарапташтары бар да, болду деп сүйлөтпөй коет да. Анан мен ошентип туруп, Чыныбек акынчы айтты, дөңөрөкчү убактыңыз бүтүп атат дегенде, кое туруңуз, урматтуу Чыныбек Акунович. Сөзүмдүн аягында сиз жөнүндө да айтамын дедим да. Анан ал залдагылар сүйлөсүн деп кыйкырышты. Анан дагы бир 5-10 мүнөт сүйлөп туруп түшүп кеттим. Эми фамилияларын айтпай коеюн. Чыныбайдын эле партиялаштары